Капрагай, Булан институтунун кеңсесине кош келдиңиз. Биз бүгүн ошол сиздин алыскы Лейлек жергесиндеги номер 3 эксперименталдык ушул гимназиясынын тажрыйбасы тууралуу ой бөлүшкөн турабыз. Бүгүн мына сиздин эксперименталдык мектебиңиз ачылганда 22 жылдын жүзү болду. Ушул убакыттын ичинде мына 60тан ашык сиздин бүтүрүүчүлөр медициналык окуу жайда академияда окуйт экен. Анан республика боюнча жалпы республикалык тестилөөдөн 110дун айнасы болсо орточо балдары. Ал эми сиздин мектепти бүтүрүүчүлөрдүн орточо баллы 170ке чыгып баратат да. Мунун негизги сыры эмнеде? Жакшы рахмат, Асылбек. Алгач ушул институтка бизди чакырып ушул уюштурганыңыздарга рахмат айтам. Эми өзгөчөлүгү деле жок, катардагы бир айылдагы мектеп, гимназия. Анан анча-мынча ушул сиз айткан жанагы 168 упай ОРТден орточо алгандыгы, анан баягы медакадемияга да бюджеттик бөлүмдө 61 окуп атканы, бул алгач Кудайдын бир колдогону болсо керек. Анан ал жерде бир 4-5 инновациялык жаңылыктарыбыз бар. Аны ошол гимназияны ачкандан бери ошо киргизип өрчүтүп колдонуп келатабыз. Анын биринчиси балдардын билим сапатын жакшыртууда акыл эмгегинин маданияты деген сабакты киргизген. Жанагы балдарды билимди алып, ой жүгүртүп пайдалануунун, китеп менен иштөөнүн, мугалимди угуунун, өз алдынча чечим чыгаруунун, анан өз алдынча билимини өстүрүп өркүндөтүүнүн методикасына үйрөтө турган сабак болуп эсептелет. Демек, балдар бир нерсени үйрөнүүдөн турун кантип үйрөнүшөт экен? Ошо үйрөнүүнүн жолунун методикасын үйрөнүшөт. Биз мен образдып айтсак, данды сеип атабыз жерге эгин эгем деп. Бирок данды сепкенден мурда ал жерди бороз салып эгин эгүүгө даярдаш керектигин мына акыл эмгек маданияты сабагыбыз балдарды билим алууга даярдоочу сабак болуп эсептелет. Бир өзгөчөлүгү ушул. Экинчи бир өзгөчөлүгү балдардын билим сапаты жакшы болуш үчүн албетте мугалимдин эмгеги баа жеткис. Ал жерде иштеген ошо 20нын айланасындагы мугалимдин эмгеги чоң. Ал жөнүндө өзүнчө токтолобуз. Бирок бизде баягы сиз айтып атпайсызбы, өзгөчөлүгүн айтыңыз агай деп. Экинчи бир өзгөчөлүгү билим менен тарбияны жакшыртуу үчүн мектеп канчалык гениалный күчтүү болбосун, эгер үй бүлө тартылбаса, энелер, аталар билим тарбия процессиге катышпаса сапат болбойт экен да. Ошону эске алып, биз 97-жылдан баштап авторлук эне мектебинин программасын түзүп, анан ошолорго ата-энелер үчүн китеп жазып, эне мектебине окутуп келатабыз. 60 сааттык программа менен энелер окуйт. Милдеттүү түрдө, ар бир баласы окуган бала. Милдеттүү түрдө ошо балдары мектепке окуганда параллельно ал мындай болот. Айына бир жолу энелер бир күнгө 2 саатка сабакка келет. Ошондо 9 айга 18 саат сабак болот. Алардын сезүү, кабылдоо, ойлоо жөндөмүнү өстүрүү боюнча ата-энелерге, анан үй бүлөдө балдардын билим алуусуну контролдоо, уюштуруу, мектеп менен байланыш, тарбиянын багыттары жөнүндө атайын программа негизинде сабак өтүлөт. Алгач жалпы өтчү элек, азыр балдар бакчасынан баштап 11-класска чейин ар бир класстын эне мектебинин өзүнчө программасы бар. Ар бир класска өзүнчө өтүлөт. Биз ойлойбуз. Аларды кимдер өтөт? Аларды алгач жалпы кылып өзүм өтүп жүрдүм, 10 жылга жакын. Анан азыркы күндө шакирттер, мугалимдерди даярдадык. Азыркы күндө ар бир класстын класс жетекчиси өтөт. Анан сабак өтүп койгон дагы аздык кылат экен. Ошол үчүн мына ушул ата-энелер үчүн китеп жазылды. Ушул китепти ата-энелер окуп, анан балдарын ушулар негизи өзгөчөлүк. Мындан жакшы. Анан эми мына жылда былтыр, мисалы үчүн былтыркы көрсөткүчтөргө токтоло кетсеңиз, 24 окуучу бүттү бул, бүтүрүүчү. Канчасы каяка катышат, ошону атай кетсеңиз кыскасы. Бир 7-өсү медакадемиянын бюджеттик бөлүмүнө өттү. Анын ичинде бир экөө
Россиялык педакадемияда. Анан калган бир 7-8 политехникалык илгерки азыр эме Разак атындагы институтта ал деле бюджеттик бөлүмүнө өттү. Андан көпчүлүгү Манас университетинде бюджеттик бөлүмдө окуп атышат. Демек бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик баардыгы эң жогорку балл менен бюджеттик бөлүмдөрдө окуйт экен. Анан Капырагай, мына сиздер 20 ашык 20 арасында мугалим бар экен. Ушул ушул эксперименталдык гимназияда иштегениңизге да 22 жылдын жүзү болуп калды. Мугалимдердин бүгүнкү күндө социалдык абалы кандай? Сиз ушуга кандай баа бересиз? Алгач мугалимдердин бүгүнкү сурооңуз үчүн рахмат, эң туура, жакшы суроо. Мында мындай бир жактуу айтсак, бир аз туура эмес болуп калат. Социалдык абалы начар десек, кичине шүгүр кылбагандык болуп калат. Мындан илгери мугалимдердин айлыгы төмөн болгон эле. Азыр мына бир топ кошумча болуп көтөрүлдү. КТУ бар. Бул негизи жаман эмес, шүгүр кылышка үйрөнөлүк дейм. Бирок эгер инфляцияны эске алсак, азыркы коомдогу баанын өзгөрүп баратканын эске алсак эгер, айрыкса шаар жерлери үчүн албетте мугалимдердин айлыгы мүмкүн болсо мындан да түзөтүп жогорулатууга муктаж деп ойлойм. Экинчи бир маселе, бир кездерде мугалимдер айрыкса айыл шартында иштеген мугалимдер анан шаарда деле жаш мугалимдерге кандайдыр бир льготалар, жеңилдиктер берилет эле. Көмүрдөн, электр тогудан башка. Ушулар азыркы күндө жок болуп калган. Үчүнчү бир нерсе, жаш мугалимдин депозити деген киритилди. Көп арызданып жүрүп, айылга, алыскы булуң бурчка мугалим барбай койду деп. Эң сонун эле таасирин бере баштады. Ошонун айынан 3 жылга чейин 4 жылга чейин жаш мугалимдер барып иштеп калды. Аларга жер участогу берилип. Өкүнүчтүүсү, акыркы мынау айлыктар кичине жогорулагандан кийин ошого байланыштуу азыр ошо жаш мугалимдин депозити деген токтоп калды. Ушул өңүттөн алып караганда жаман эмес, бирок мындан да жакшыртууга муктаж. Капырагай, дагы бир маанилүү суроо. Мына бүгүнкү күндө сиз Кыргызстанда ошол алыскы Баткен, Лейлек жергесинде гана эмес, менин жеке педагог катарында пикиримде Кыргызстандын көп мектептерине, мектептин жетекчилерине мындай жасап аткан иштериңиз үлгү аларлык да. Анан кандай ойлойсуз? Бүгүнкү күндө ушул билим сапатын жакшыртуу үчүн кескин кандай бир иш-чараларды кабылдаш керек? Кандай багытта иштеш керек деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө билим сапатыны жакшыртыш үчүн дегенде, билим деп туруп тарбия дегенди кошуп айтсак жакшы болот да. Билим тарбия сапатын жакшыртуу үчүн бир өңчөй мындай ишти кылсак жакшы болот десек аздык кылып калат да. Сиз мына өзүңүз деле тажрыйбалуу педагогсуз. Көп жакшы иштериңизди эл угуп, сүйүнүп жүрөт. Ал үчүн иш-чаралардын комплекси талап кылынат деп ойлойм. Алгачкы кезде мына жана айттым, ата-энелердин баланын билими, өзгөчө тарбиясы үчүн жоопкерчилигин көтөрүш керек. Мына азыр балдар начар окуса деле акысыз, Кудайга шүгүр. Анан көчөдө төөлөшсө, тартип, укук бузса деле мектеп мугалим гана жооп берип атат да. Ал эми ата-эненин жоопкерчилиги укуктук негизде колдонуш. Экинчи бири ата-энелердин педагогикалык билимини, маданиятын көтөрүп, жанагы эне мектеби аркылуу ата-энелердин мектептин ишине тартып керек. Үчүнчүсү, кадрларды даярдоону мына кээде тамашалап, тамаша чындыкка жанаша деп айтып жүрөт. Эгер абитуриент медакадемияга өтө албай, политехке, Манаска өтө албаса, баалы төмөн болса, анан кой жоктон көрө деп келип педагогикага тапшырып атат деп тамашалап айтышат. Биздин көз карашыбызда мугалимдердин жалаң гана бардык нерсе айлык менен өлчөнбөйт. Мугалимдин имиджини, кадыр баркыны бир жогору көтөрүп туруп, тескерисинче ошол 190-200 балл алган бала банкир болом,
юрист болом дегенде эле ал кесиптерде эле керек мен мугалим болом деп келсе, сапаттуу кадрлы эмелер окуучулар вузга келсе, ошол жождор педагогикалык сапаттуу мугалимдерди даярдашына өтө бир кылдат мамиле кылып күчөйтүрүү керек деп ойлойм. Капыргай, кээ бир балдардын ата энеси мурунда окуган болушу мүмкүн да. Алардын бир канча балдары бар. Ошол жөнүндө мындай дагы бир деталдуу айтып кетсеңиз. Түшүндүм. Мисалы, баласы 1-класста окуган ата эне, баласы 2-класс болсо, уже 2-класстын энелер мектебинин программасы такыр башка тема. Жаш өзгөчөлүгүнө карап 11-класска чейин баласы классы жогорулаган сайын ата энелеринин тематикасы өзгөрүп жогорула барат. Ошондо кайталоо деген мындай исключение болбой калат. Ошондой.